батырдыктын, тайманбастыктын символу болгон туубуз кыргыз эли менен түбөлүк жашайт. Бүгүн 3 мартта Ички иштер министрлигинде мамлекеттик туунун 31 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара Кыргыз Республикасынын гимнин коштоосунда мамлекеттик тууну көтөрүү менен башталды. Ага Ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов, легендарлуу парламенттин депутаты, ИИМдин генералдар кеңешинин төрагасы, милициянын отставкадагы генерал-майору Садырбек Дубанаев, борбордук аппараттын бардык кызматтарынын башкы башкармалыктарынын жетекчилери жана өздүк курамы катышты. Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов өз сөзүндө белгилегендей, ИИМдин жетекчилиги менен бирге жалпы өздүк курам салтанаттуу саптык түзүлүүгө туруп, мамлекеттик гимнин ырдап, өлкөбүздүн бийик символу болгон мамлекеттик тууну желбиретип көтөрүп, анын 31 жылдыгын белгилешти. Бул да аталуу күн эли жери, мекенин жан дилинен сүйгөн бардык кыргызстандыктардын, анын ичинен ички иштер органдарынын ар бир кызматкери үчүн абдан маанилүү. Андыктан баарыңыздарды мамлекеттик туу күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бүгүнкү күндө биздин жалпы милдетибиз өсүп келе жаткан муундарды мамлекеттик символдорго аяр мамиле жасоого, өз мекенине болгон урмат сыйга жана сүйүү сезимине тарбиялоо. Айтайын дегеним, мамлекетибиздин биримдигин, элинин улуулугун даңазалаган мамлекеттик тууну бекем кармап, адамдардын коопсуздугун камсыздап, коом алдындагы милдетин так аткаруу ар бир милиционердин ыйык милдети. Аталардын бизге калтырган улуу мурасын аздектеп сактап, туу астында бирге болуп, ар бирибиз кыргыз мамлекетине таза жана адилет кызмат өтөшүбүз керек. Эгемен өлкөбүздү дүйнөгө тааныткан туубуз мындан 31 жыл мурда 1992 жылдын 3 мартында Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Анын авторлору Сабыр Иптар уулу, Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыковдор болгон. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусундагы 40 нуру тегиз чачыраткан күн жарык жашоо чексиз айкөлдүктү жана түбөлүктүүлүктү туюндурат. Ал эми түндүк адам жашоосунун, куттуу үй бүлөнүн, көчмөн тарыхтын, бекем биримдиктин символу. Ошентип 40 нур байыркы 40 уруунун бирдиктүү Кыргызстанга бириккендигин айгинелеп турат. Туунун кызыл түсү кубаттуулук менен кайраттуулукту билдирсе, жаркыраган күн түбөлүк менен өмүрдү билдирип, түндүгү ынтымакты, биримдикти чагылдырып турат.